Буга чейин эки баласы үчүн 3000 сом жөлөк пул алып жүргөн Бермет Калдыбаева кезегинде башкалабыздагы сулуулук салондордун биринде эмгектенген. Турмуш шартка байланыштуу конуш которуп, Казарман айылына келгенинде жетчилик өздөштүргөн бул кесибин таштагысы келбеди. Жазган долбоору жактырылып, социалдык контракттын негизинде нактылай 100 000 сом колуна тийди. Жумушуна керектүү жабдуулар өзүндө болгондуктан анын жеке ишкиликке кадам таштоосу дароо шыдыр кетти. 100 000ге баары чогуу келген жок. Улам иштеген сайын кайра алып атам да. Жумуш баштайм дегендер үчүн жакшы эле экен да. Мисалы акча 100 000ди чогулткучакты 1 жыл 2 жыл күтүп майда чүйдөлөп чогулткучакты же кредит алып процентин төлөгүчөктү бир алып туруп аны иштеп 1-2 жылда кайра ошончо көбөйтүп алган туура экен да. Ал эми аталган райондун Көгүрүм айылын мекендеген Гүлнүза Сүйүнова алыскы аймактагыларга анча тааныш эмес, куш канаттарынан куурдак жасайт. Жайы жеке менчигинде болгондуктан ай сайын ижара акы төлөмө жок. Мындай оңтойлуулук колго тийген 100 000 сомуна өндүрүшүнө өтө зарыл нерселерди сатып алууга кең кесири жетти. Ошол 100 000ге ушул KFC бышыра турган аппарат, муздаткыч, холодильник алганмын эт сактаганга. Мурда мен пособие күтүп олтурсам, ал кезде мен ай сайын 5700 сом пособие алчым. Азыр бирок ушул өзүмдүн жеке жумушум боюнча айына 12-13 000 тегерегинде мен таза киреше таба алам. Клиенттер барбы, маалымат алганда? Шүгүр туруктуу клиенттерим бар азыркы учурда. Калыстык иретинде Тогуз-Тородо социалдык контракттан пайдаланып жаткандардын чарба жүрүүсүнүн ийкемдүү жана кирешелүү ыкмаларын тандашкандардын белгилейли. Эгер башка аймактардын басымдуу бөлүгү кийим тигүүчүлүккө ыкташса, мындагылар көбүнесе агрардык сектордун тармактары менен алек. Мисалга алсак, бул Каргалык айыл өкмөтүнүн тоок өстүрүп, ушул райондо жумуртка менен камсыз кылып иштер жүргүзүп атат. Арал айыл өкмөтү, Көгүрүм айыл өкмөтүндө болсо тоок канатын бышырып, KFC чыгарып, өзүнүн үй бүлөсүн багып, жакшы пайда көрүп жатат. Бизде көпчүлүгү малчылык менен алышкан, малдарын иштетишип, жакшы малдарынан киреше таап, тоого чыгышып, курутмайларын сатышып, ушу мал чарбасы менен жакшы иштерди кылып жатышат. Ошол эле учурда бийик тоолор арасындагы өрөөндө өз күчтөрү жана каражаттары менен өндүрүштү өргө карай сүйрөгөндөр да бар. Алардын бири Арал айылынын тургуну Бүбүсайра Кудаш кызы самын чыгарып, бүтүндөй бир чоң аймактардын муктаждыгын канааттандырууда. Анын жалпы наркы 4,5 миллион сомдук жабдууларды сатып алууларына чет өлкөлүк инвесторлор көмөк көрсөтүп, элетте туруктуу 4 жумуш орду бар объект кадыресе иштеп жаткан кез. Сатуу өткөрүү башында действительно кыйын болчу. Сатууда биз даже себестоимостуна чыгара албаган учур болгон. Элдин бат эле оозун алынып кеттик. Анан ошого жараша элдерге да жагалы деп биз качествого да иштеп башка облустарга чыгарылган ой барбы? Бишкекке, Кочкор тарапка, анан жакын аралыкта Көл тарапка да чыгаралы деген максаттарыбыз бар. Эгер Тогуз-Тороо районунда алтын кен комбинатын эске алганда ири өнөр жай объекттери жок экендигин көңүлгө тийсек, жергиликтүүлөр жогорудагыдай өз күчтөрүнө жана аракеттерине таянууга аргасыз. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, Нарын жаңылыктары, Тогуз-Тороо району.